Өкмөттүн өкүлүнөн баштайынчы. Сиздерде міне кадрды квартал сайын алмаштырган өткөнсүңөрбү. Кышында Гостройдун башчысы Какачаров эле. Жазында Улан Калмаматов эле. Эми дагы жаңы төрага болуп тур. Чүй УКСынын башчысы да жаңы экен, департаменттики дагы жаңы экен. Могу жерде отурган бүт жаңы. Кимден сурайбыз? Нени сурайбыз? Ай сайын алмаштырып бересиңер ушундай кадрды. Ноларды бирөөдү тааныбайт экен. Азыр менен сурап атат. Булар ким дейт? Гострой ушундай жетекчи келдире дейт. Анан бизге айтып берип атат да, хронологиясынчы. Буну хронологиясын жатка билебиз. Воен Антоновканын мектебин 6 премьер-министр ачам деп барып ача албай калды. 22-июнда ушул жерде биз чечим кабыл алганда Улан Калмаматов дал ошо сиз отурган жерде отурган. Анан айттык. Бүтөсүңөр десек бүтөбүз деди. 29 миллион сом акча кенен жетет деди. 1-сентябрга чейин ачабыз, биз ачпасак силерге кылмышын ачабыз десек макул деген. Туурабы? Баарыңар уккансыңар. Туура. Эми ал жок. Эми кимди ишти кимге ачабыз? Же мектеп ачылган жок. Мен ошол жерде жашайм. Жылган жок. Мен элден качып калдым. Мен айткам 1-сентябрда балдарыңар барат, мага ушинтип Гостройдун башчысы убада берди, комитеттин чечими менен бекитип бердик деп. Бияңыр уже кулайын деп калбады мектеп. Кулайын деп калбады мектеп. Ичинде иттер түнүп атпайбы? Ушундай дагы жоопкерчилик болобу? Урматтуу өкмөт. Эмне үчүн 10 жылга созулду бир мектеп? Воен Антоновкада бир мектеп эле бар. 4 сменмен окуп атат. Эми 2,5 саатта эмне деген билим алат. Анан каяктагы анекдот айтып атасыңар, Асман деген шаарды салабыз 20 миллиардка деп. Антоновкада мектепти бүтүрө албай атып, Асман деген шаарды эмне кыласыңар? Силердин Асман деген шаарды салабыз деген долбооруңар менин түшүнүгүмдө Асманга көпүрө салабыз деген түшүнүк. Айга жол салабыз деген түшүнүк. 6 кирпичти кое албай атасыңар. 6 жылдан бeri, мына биз 6-жыл иштеп атабыз. Bir мектеп бүтпөйт. Абылгазиев 2 жол барды. Бүт премьер биз канча көчмө жыйын менен бардык Воен Антоновкага. 30 миң калк жашаган жерде bir мектепте 4 смен менен эме болот. Анан келечек дейсиңер. Бюджетте профицит менен келет атасың. Бербейсиңер бакчаны. Бул киши айтып атат, эми азыр 54 миллион дейт. Айлам кетейин. 32 миллион дегенде 29 миллионду карап берсек, ушул жердин бардыгы жетет дедиңер эле го. Ашып калат дедиңер эле го. Эми кайта 54 миллион сурап атасыңар. 54 миллионго дагы жада бир 150 кишилик мектеп салып койсок болот го. Адамдар сан. Жооп берсек болобу? Жоопту бересиз. Сиз жооп бере албайсыз, сиз кантип жооп бересиз? Кантип жооп бересиз? Сизге чейин жооп берем деген кишилердин бардыгы жок кетип калбады. Бул сиз айтып атпайсызбы, суудун чыгып кеткен жеринен иттин өлүгү ошол жерде жок, иттин өлүгү башка жакта. Буну департамент баштаган, тендерге алып чыккан ошол болчу. Кийин чүйүкс көтөрүп берип койду да. Бардактын баарын жасаган ошолор. Бардактын баарын жасап турган чүйүкстөн өткөрүп берип койду. Эми азыр чүйдүн уксын мойнунан жетелеп атат, сен бүтүрдү. Же алар эмнени бүтүрөт? Алар башында тендерди өткөргөн эмес да. Силер бир маштан авария кылып турган буга берип койдуңар да, оңдо кыла деп. Чүйүксүн жоопкерчилиги жок. Кана жанагы мурунку департаменттин башчысы, мурунку чүйдүн УКСынын башчысы Улукбек Жуманов беле? Ошол киши да. Эмне үчүн экспертизада 2 жыл отурдуңар? 2019-жылды эксперт өткөрбөй, мына жакында өткөрбөдүңөрбү? Туурабы? Мына жаңы жеткенче өткөрдү. 2 жыл экспертиза жатпадыбы? Анан кийин бизге комитетте канча карадык, канча чечим чыгардык. Эми силер калп айтып эле бизге айтсаңар ошондо биз каратат элек да. Эми отуруп алып туруп 54 миллион дейт. 54 миллионду каяктан алып чыктыңар? Айтыңызчы мага, ошо 54 миллионду керек акча деп эми жыландын башын кылтып атасың. Бул деген сөз быйыл дагы бүтпөйт деген сөз да. Туурабы? Рыскелдим Момбекович. Мен жооп берейин. Чыныбекович, кечиресиз. 54 миллионду мен жаңы жетекчи катары бүт анализдеп,
мына ДЖГСтин жаңы жетекчиси бул жерде турат. Биз боло турган, айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болбосун. Мен боло турган так этер жерим кайыкка келип такалганды айтып атам. Сиз туура айтып кеттиңиз. Кашанын бардыгы башка жакта деп. Мен айтып кетпедимби? Бул жерде талаптагыдай талап коюлган эмес. Кесип көйлүк талап болгон эмес. Кесип көйлүк курулуш иштерин долбоорун уюштуруу болгон эмес. Кесип көйлүк менен бул жерде көзөмөл жүргөн эмес. Кесип көйлүк менен ишке мамиле болгон эмес. Урматтуу Орыскелди Чыныбекович, мен ошолордун бардыгын хронология кылып, каяктан жаралып калды, мунун теги өлүгү каякта, иттин өлүгү, ошолордун баарын айтайын деп отурсам, сөз бөлүнүп калды, но эчтеке эмес. Мен баары аягына чыгарып түшүндүрүп берем. Бир дагы жолу ойлосоңуз, жанагы 634 миң акча алган долбоорлоочуга, жанагы кесипке эмеге бир дагы суроо берилген эмес. Эмне жердин астынан суу чыгып кетти. Проектировщикке бир да суроо берилген эмес. А куда вы смотрели в процессе проектирования? Кто представил отчет об инженерных изысканиях? Бирөөсү көрүлген эмес. Туура айттыңыз. Жана ДЖГСтин ошол убактагы жетекчилери, Гостройдун ошол убактагы жетекчилери, ошол убактагы өкмөттү тейлеген отделдин жетекчилери кесип көйлүү мамиле, кесип көйлүү көзөмөл жүргүзүлген эмес. Ошондон келип отурат. Баягы менин эмем капа болушпасын. Баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Ошол өлүмгө келип такалып калдык. Мунугу 54 миллион деген ички тышкы благоустройство, озеленение, анан кийин подземное тигеме наружный подключениялардын баарын кошуп отурганда, мындан нары ушундай сөз чыкпасын деген менен саналып келген акча. А болгону жанагы айттыңыз сизде мурунку деп. Ал 29 миллионду бериптир. 2 жолу тендер өткөрүшүптүр, өкөндө тең эч ким келген эмес. 29 миллион аз экен да, эч ким эме кылышпайт экен. Мына мен сиздин 5 бетер өтүп, ичим кайнап отурат бул маселеге. Мына ушун жендерге келип алып, мен кантип эме алып чыгып кетем. Рахмат, Токтомас Сатыш, сиздин ичиңиз кайнаса жакшы экен. Менин жан дүйнөм кашайып атат да. Мен ошол жерге барганда айттым, 32 миллион жетпейт. Жетпейт, дагы сурайсыңар сен жетет деди да жетекчилер. Мен айткам, ушул жерде Улан Калмаматов айтты, керек болсо деди, мен башка фирманы киргизип туруп, 1-центрге мектеп ачам деди. Сен ачпасаң, анда сага биз кылмыш үчүн ачабыз десек макул деди. Мына отделдин балдар туурабы? Бүттүк айтышты. Баракелде дедим. Эгер сен ачсаң, сага орден беребиз, ачпасаң орден беребиз деди. Бүгүн жок. Ал деле сиздей болуп кудум ушерде сайрап отурган. Мен билем, мен ошол жерде жашайм. Ошол мектептин ар жагында турам. Мен уялып бүттүм. Эмне үчүн премьердин, спикердин айылындагы мектептер 2 жылга жетпей бүтөт, биздин айылдагы мектеп 10 жылга чейин бүтпөйт деп атат. Эмне үчүн бүтпөйт деп атат? Эми ошол Антоновканын мектеби бүтүш үчүн же Улукбек Асаминдировичти же Талант Турдумалович ошол жерге бир ай жашатыш керекпи? Бул кандай? Эми билебиз да башка. Эми бул алтындын кунунда болуп кетти. Мектептин баасы өзүнүн аркынан ашып кетти. Мындай проекттеги мектептер будан аз акчага бүтүп атканын мага бардыгы айтышат. Мен эми албетте курулуш боюнча эксперт эмесмин. Бирок бул бүтпөй атпайбы? Мына азыр 54 миллион дейсиң. Быйыл дагы ачылбайт. 10 жылдан бери бир жагы кыйшайып баштады. Мен күнүгө ошол жерден өтөм да. Эми анда бунун эмне кереги бар? Анда сиз айткан мурдагы жетекчилер, жоопкерчилиги жок жетекчилер баары бүгүн жүрбөйбү? Бирин жүрөт да, Какачаров жок, ал Асма проектине жүрөт. Антоновканын мектебин сала албаган адам азыр Асман деген шаарды салам деп атат, Торайгыргачы. Элди каяктан табат мен билбейм. Акчаны 20 миллиард арабтардын акчасы ашып кеттирби? Эгер 20 миллиард арабтар акча берип турган болсо, урматтуу өкмөт ошонун 5 миллиардтын тышкы карыздарды жапкырда 15 миллиардты 6 миллион кыргызга бөлүп берсеңер, силерди өмүр өткөнчө бийликте калтырат. Пожизненный кылат силердин мөөнөтүңөрдү. Анан жөн эле айдак Асманды алып беребиз деп анекдот айтып аласыңар. Эки кирпич сала албай атпайбы? Бюджетте профицит дейт. Профицит болсо чыгарбайсыңар акчаны. Жолдордун бардыгы салынбай атса, мектептердин кирпичтери уруп атса, анан кайдагы профицит? Бизге кандай профициттин кереги жок. Кыргыз элине. Эл өзүнүн көргөн көздү ишенет. Жолдор жамачы болуп атса, оюлуп атса, мектептер салынбай атса, бала бакчалар жетпей атса, эл ошол чындыкты көрүп атат. Алар укпайт.
Акылдуу кишилердин, алар акыйкат кишилердин сөзүн угат. Эми айтып атасыздар, мен билем, департамент комиссия түзүп барып туруп 51 миллион сом акча каражат кетет деп корутунду чыгарып берсе, болбой эле 32 миллион сураган. Ошол 32 миллион сомдагы Минфин 29 миллион 500 миң сом караган. Ошол акча жетеби деп биз бардыгыбыз барсак жетет дегенде. Ошондо айтпайт билеңер. Мына эми бул мектеп быйыл да бүтпөйт. 10 жылдан ашып кетти. Анан жетекчилердин бардыгы азыр иштеп атат да. Жок болуп кеткен жок да. Жанагы мурунку чүйдүн УКСтин башчысы каякта? Азыр экспертизадабы Улукбек? Да. Ошондой экен, вот ошону анда кылмыш жоопкерчилигин тартыш керек. Сиз айтып атпайсызбы? Кесипкөйлүк эмес кылган, кемчиликтерди кетирген деп. Эл эмне үчүн? Элдин күнөөсү жок да. Туптуура айтып атасыз. Минфиндин деле күнөөсү жок. Ал сураган акчаны бөлүп турат. Кептин бардыгы жетекчилерде да. Улам эле доп жумушту чыгарып эле акчаны сурай берген, улам эле доп чыгарды. Эми азыр тендерге чыгардыңар, тиги мурунку гемпайтрач өзү да катышпай койду, туурабы? Катышпайт, акчасы да атат да, туурабы? Акчасы да атат. 29 миллионго бүтпөйт деп атат. 54 миллион берсеңер катышат ал. Туурабы? Эмне үчүн ушуну сүп пайдалатка бербейсиңер? Сүп пайдалатка бер. Эми силер мага айткылачы. Добуш менен угуз кылачы, угуз албасаңар да комуз менен угуз кылачы. Быйыл же бүтөт бүтпөйт деши, мен Антоновкада бекинип калдым. Үнүгө келип сурайт, мектеп бүтөбү деп, биздин балдар окуйт дейт. 1-чи класска барат деген бул азыр 8-чи классты бүтүп койду. Мектеп туру. Түнкүсүн иттер. Ырскел Жомбеш, жооп берейин анда. Рахмат, жооп беребиз. Жана өзүңүз айтып кетпедиңизби? Биз 51 миллиондун нарак берген болжолдозок, мурунку жетекчи 32 миллион бүтүрөбүз деген деп. Сиз экөөбүздүн берде оюбуз мына жакындашып калды. Мен 54, сиз 51. Мына ушул реальный сумма. Ушул болсо бүтөт. Болбосо дагы калпыбыз чыгып калат. Эртең бүгүн мен тиги жалган айтып, анан кийин бүрсүгүнү каргыш алгандан корком. Бүгүн ачык эле айтайлык. Оруну жашырсак өлүм аскери кылат. Мына 3 миллион экен. Ушул 54. А мейли 51 эле деп коелу, анча-мынча кээ бир жерлерин кыскартып. Мен эми жаңы жетекчи мондай үстүртүн эле. Себеби мен булга мына Тынчтыкбек Кадырбекович багы сүйлөшүлгөндө ушул көтөрүлгөн. Ошондон кийин бир жасаган анализимде туптуура мен кошулам. Бу жерде жаман эме пайда болуп калды, прецедент пайда болуп калды. Можно допускать нарушения, анан кийин эч ким жооп бербейт экен, кете берет экен деп. Мына 2012-жылы башталган. Суу чыкканда жанагы гидрогеологдон баштап туруп, изыскательдерге чейин проектировщиктердин жоопкерчилиги эмне кайрылган эмес. Мен айтпадымбы? Кесипкөй талап, кесипкөй көзөмөл, кесипкөй мамиле болгон эмес. Курулуш иштерин уюштурууда. Бул бир эле чекеси. Мындан кийин дагы беткелебиз, урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар. Мына ушуларды мен алдын айтып, мындай биринчи эле ласточка болчу. Бүтпөй турганы мындан начар абалдагыларда бир топ. 10 эмес, 100 деп саналат. Мен анализдеп чыктым. Эгер макул десеңер, бир 5-10 күн ичинде ошол анализди берем. Мен жоопкерчиликтен качкан жокмун, себеби мен тарта турган жоопкерчилигим эчтеке жок. Бирок мен как специалист катары, как ушул ишти мындай 38 жылдан бери иштеп кеткен, келе жаткан адамга анализдеп чыктым. Бул менин жеке пикирим, жеке жыйынтыгым, бардык расчеттор менен, анан бардык таштыктамалар менен тастыкталган нерселер. Ушундай мамиле кылып атсак, быйыл жылдын аягына чейин жанагы каралса, сумма келип түшсө, Ырскел Чыныбекович, көзөмөл болот, ошондо бүтүрсөк деп айтсак болот. Эгер бул сумма келе албаса, анда бүтпөй калабыз, бүтүрө албай калабыз. Мен азыр бүгүн эле айтып коеюн. Информация жагымсыз, но кыйын болуп атат акыбалыбыз. Түшүндүм. Баягы бүтөт деген сөз менен күтөт деген сөздүн айырмасы бир эле тамга. Эл 10 жыл күттү. Бирок мен сунуш киргизем комитеттин чечимине, урматтуу Тынчтыкбек Кадырбекович, эми биз бул жолу өтө каттуу кадамга барышыбыз керек. Биздин комитеттин чечимдерди аткарган жок. Бюджеттик акчаларды максатсыз каражаттарды пайдалангандыгы үчүн, кетирген кемчиликтердиги үчүн, курулуш тармагындагы жоопкерчиликсиз мамилеси үчүн
Жогорку Кеңештин чечимдерин, комитеттин чечимдерин, конституциялык орган чечимдерин аткарбагандыгы үчүн, текеберлик кылдыргандыгы үчүн ошол мурдагы архитектура курулуш агенттигинин башчысы, департамент, курулуш департаментинин башчысы жана Чүй УКСынын мурдагы башчысы, силер азыркы башчысына асылбагыла. Ошолордун бардыгын кылган иштерине юридикалык баа берилсин. Башкы прокуратурага бул эмне үчүн мынчалык мамлекетке зыян алып келгендиги боюнча жөнөтүлсүн, тапшырма берилсин, укук коргоо органдары иликтеп чыксын. Ал эми экинчи пункт менен эми Кыргыз УКСынын өкмөт башчыга эми суранайык, жалпы комитеттин атынан. Эми ушул уят буну кандай кылып табат, каражатты табып ушу жаңы жылга чейин мектепти бүткөрүүгө чечкиндүү кадамдарга барсын деген сунуш киргизем. Рахмат. Рахмат.